Кыргызстандын АКШдагы элчиси Бакыт Аманбаев АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Дональд Лу менен жолугушту. Жолугушуу учурунда ушул жылдын сентябрь айында Бириккен Улуттар уюмунун алкагында боло турган жолугушууларды ийгиликтүү уюштуруу тууралуу маселелер талкууланды. Элчи президент Садыр Жапаровдун дүйнө жүзүндөгү тоолуу өлкөлөрдөгү эң башкы көйгөйлөрдү чечүү максатында буунун деңгээлинде 2022 жылды эл аралык тоолорду туруктуу өнүктүрүү жылы деп жарыялаган демилгесинин алкагында сентябрь айынын соңунда Нью-Йорк шаарында жогорку деңгээлдеги жыйын өткөрүүнү пландаштырып жатканын белгилеп, аны натыйжалуу өткөрүүгө жана Кыргызстандын тоолуу өлкөлөрдү өнүктүрүү боюнча баардык демилгелерин колдоого чакырды. Ошондой эле Бакыт Аманбаев соңку айлары Украинадагы кырдаалга байланыштуу кыргызстандык компаниялардын каражаттары америкалык банктар тарабынан кармалып жаткандыгын белгилеп, аны чечүүгө жакындан жардам берүүнү өтүндү. Дональд Лу дүйнөлүк климаттын өзгөрүшүнүн алдын алуу Америка бийлигинин эң башкы саясатынын бири экендигин белгилеп, Кыргызстандын дүйнөлүк климаттын өзгөрүшүнүн алкагында тоолуу өлкөлөрдүн көйгөйлөрүн көтөрүүсүн ар тараптуу колдой тургандыгын кошумчалады. Ошондой эле ал өз сөзүндө эл аралык санкциялардан жабыркаган кыргызстандык компаниялардын көйгөйүн чечүүгө жардам берүү боюнча жоопкерчиликтүү кызматкерге тапшырма берди.